Ковид болуп, элдер карантинде отурганда энергетиктер суунун баары сатып берди деген сөз болуп атат да. Суунун келгенин кантип эсептейт? Чыкканын кантип эсептейт? Ким эсебин жүргүзөт? Анан кайсыл органдар үстүнөн көзөмөлдөп турат? Кимдердин пломбасы басылып турат? Ошонун баардыгын көрсөтүш керек. Элге коомчулукка алып чыгыш керек. Ондай болуп пломба басылып турат. Жылдыганга мүмкүн эмес. Бул жерде УОЗтук басылып турат. Бул жерде СМБныкы басылып турат. Ага. Эгер аны үзүп койсок, эртеге биз уголовный ответственность бизде мойнубузда деп. Кыш башталганда, отопительный сезон башталганда өчүп калды деген тема болбосо. Эмне проблемаңар бар? Строго көзөмөлгө алыңыз. Специалисттердин баардыгын ошого тыштаңыз. Биринчи кезекте ошо иштеп аткандардын ден соолугуна көңүл буруш керек. Баягы оору жеңилдеп калды деп расслабляться не надо да. Мен баардыгыңарды ушуга чакырам. Энергия компаниянын жетекчилери менен видеоконференция кылып жыйын өткөрдүк. Ал жерде ушу 7 айдын жыйынтыгы, кышка болгон даярдык, бүгүнкү күндөгү ушу энергетиканын акыбалы боюнча сөз болду. Андан сырткары ушу алдыдагы кышка даярдыктын жүрүшүндөгү проблемалуу маселелерди талкууладык. Ошолордун чечүүнүн үстүнөн иштедик. Кышка даярдык өз графиги менен жүрүп атат. Ремонт иштери баардыгы белгиленген тартипте азыр кызуу жүрүп атат. 1-октябрга чейин ал ремонт иштерин толугу менен биз аягына чыгабыз. Электр энергия менен камсыз кылуу боюнча буга чейин эч кандай проблема болгон жок, чектөөлөрдү киргизген жокпуз. Бирок алдыда бир аз ошол ремонтко деп өчүрүүлөр көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ремонтту убагында жүргүзүп алышыбыз керек. Андан сырткары отун суу менен камсыз кылуу азыр график боюнча кетип атат. Бир гана проблемабыз токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болуп турат. Сөзсүз түрдө сырттан электр энергияны сатып алуу быйылкы жылы күтүлүп атат. Буга чейин Казак Республикасы менен атайын макулдашууга жетишилген. Ал объем сентябрь айынан баштап ошол электр энергияны сатып алуу ишке ашат. Суунун аздыгына карабастан энергетиктер бүт баардык күч аракетин жумшайт. Биз абоненттерди толугу менен электр энергия менен жана жылуулук менен камсыз кылган үстүнөн иш алып барабыз. Жана ал иш үзүлүшкө учурабайт деген ойдомун.